Бүгүн Бишкектеги айт намазга чогулгандар тыкыр ийгиликтөөгө алынышты. Бир нече каз катар турган күч органдарынын кызматкерлери борбордук аянтка шашып чогулуп жаткан жарандардын ар бирин атайын жабдыктар менен кылдат текшерүүдөн өткөрүп жатышты. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча коопсуздукка 3000 милиция кызматкери көз салып, эл көп жүргөн жерлерде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Алла субханаху ва таала баарыбыздын айтыбызды кабыл кылсын. Баарыбыз кандай ушул жерде бир болгондой, бейишинде Фирдаус бейишинде баарыбызды бир кылсын. Бишкектеги эски аянтта окулган айт намазга өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жана шаардын мэри катышты. Анда президент Алмазбек Атамбаев өзү туулуп өскөн Арашан айылында окулган намазга катышып жаткандыгы айтылды. Мындан улам президенттин куттуктоосун Бишкектеги аянтта өкмөт башчы окуп берди. Урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулмандар, сиздерди ыйык курман айт байрамы менен чын дилимден куттуктайм. Бул ыйык күнү бизге өмүр берген, жаратканга тобо кылып, шүгүрчүлүк келтирүү момун мусулмандын парзы. Майрамды жакындарыбыз менен бирге жаркын маанайда өткөрүп, колдоого муктаж жарандарыбызга көңүл болуп, мархумдарга Куран окуп, дуа айталы. Ислам динибиз инсаптуу болууга, тынчтыкка, сабырдуулукка, ыймандуулукка үндөйт. Кудай берген өмүрдү кор кылбай, адал жана татыктуу жашап өтүү ар бирибиздин милдетибиз. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Айт намазда Мекке шаарында ажылык парзын өткөрүп жүргөн кыргызстандыктардын ниеттери кабыл болуп, аман-эсен кайтып келүүсү кааланды. Айта кетсек, Кыргызстандан Сауд Арабияга быйыл ажылык зыяратка 3600 адам кеткен. Алардын алгачкы тобу 18-сентябрда кайтып келет. Кудайдын улуу күнү деп айтылган бул күнү курмандыктар чалынып, көзү өтүп кеткен адамдарга Куран окутулат. Мында колунда бар бай жарандарыбыз курмандык чалып, кайрымдуулук иретинде балдар жана карыялар үйүнө, ошондой эле жарды үй бүлөлөргө таратып колдоо көрсөтүшөт. Бирок тилекке каршы көпчүлүк байлар жардам бербейт да. Өзүнүн эле байлыгын көбөйтөлү деп аракет кылат. А бирок эртең дагы өлөт адам. Эртең да өлөт, эртең да тозокко барышы мүмкүн, бейишке барышы мүмкүн. Ошондо ойлонушубуз керек. Негизи бай адамдар ойлонуп калыш керек эки нерседен да: тозокко түшүп калуудан, анан укугу тебелүүнөн, түрмөгө барып калуудан. Тозокко түшүп калуудан динде ойлонот, түрмөгө барып калбайын деп турсунбак акында ойлонгон учурлар бар да. Антпеш керек. Укук коргоочунун башта кыйынчылык түшө элек деп ойлош керек. Динди, намазды башта кыйынчылык түшө элек да, кабырга бара элек да, тозокко түшө элек деп ойлош керек. Кыргызстанда мусулмандар үчүн ыйык эсептелген Ороз айт жана Курман айт майрамдары жалпы майрам катары кызыл менен белгиленип, жыл сайын эс алуу күнү деп жарыяланып келет. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун бизде гана чоң аянтта айт намаздары окула тургандыгын айтып, дин эркиндиги Кыргызстанда бар экендигин билдирип өттү. Бир дагы мамлекетте ошо алаңда аянтта окуган бир да жок. Бул дин тутуу эркиндиги, адам укуунун эркиндиги мына жана муфтийибиз айтып кетти, ошо Кыргызстанда жакшы өнүккөн.